Эми биз негизги шаблонубузду, лекциянын шаблонун орнотуп алганыбыздан кийин, эми бул лекциянын ичин демек толтурсак болот. Эми урматтуу коллегалар, биз лекциянын ичин толтурарда бизге моундай бир окно жосо терезеси ачылат. Бирок мунун алдын ала айтып кетейин. Мен сиздерге бир дагы бир жеңил жолуна көрсөтөйүн. Муну ушул лекциялык немени биз көбөйтүп койсок, бизде кийинки дагы бир лекциябыз бар да. Дагы бир лекциябыз болушу мүмкүн, мисалы үчүн айтайлык. Жанагындай процесстерди кайра кайталап жазып отурбайбыз. Биз буларды ар жумага бөлүп койсок болот. Мисалы үчүн кийинки жумага, мунусу кийинки жумага, мисалы үчүн да. Ар бир жумага бирден коюп койдук. Эми ар бирин өзүнчө бөлөк-бөлөк контенттер менен толтурат. Башка лекциялык материалдар менен толтурса болот. Мен бирөөнү көрсөтүп берейин. Демек, лекциянын өзүн басабыз. Бул жерде моундай терезе ачылат. Импортировать вопросы, добавить кластер деген экөөнө тең тийбейсиздер. Добавить информационную страницу дегенди, оглавление, значит, раздела дегенди басасыздар. Мында лекция бир деп чыкты. Эми заголовок страницы. Бул жерден эми биз жазган, лекция бирибиздин ичинде жазган заголовкабыз биздин лекциябыздын ички мазмунуна кетет. Ошондуктан бул мазмунубуз так жана туура жазылыш үчүн могул жердеги немени лекциялык материалыбыздын мазмунун так көрсөтүшүбүз керек. Анын үчүн эмне кылабыз? Эгерде сиздерде лекциялык материалдарыңыз даяр болсо, лекциялык материал даяр болгон болсо, ошол лекциялык материалдын, мисалы үчүн, айтайлы лекциялык материалдарыбыз, биринчиси мына бул лекциябыз. Так, мына бул лекциябызды биз коюшубуз керек. Мен бул жерге коёмун. Эми содержание страницы деген ушул лекциябыздын ички түзүлүшү, лекциябыздын ички мазмуну эмне турат, эмнеден турат. Мына ушулардын баардыгы демек ушул ичине кириш керек. Эми булардын баардыгын алып, айтайлы, алай берейин, көчүрөйүн. Отту шашылбай турайлык. Так, коёюн. Баардыгын койдук. Бул жерде сүрөтү бар экен. Сүрөттү да коебуз. Так, сүрөттү да коебуз. Мына сүрөттү мен каерде экенин ошол койгон жерине караймын. Койгон жерин койдум. Бул жерде сүрөттүн размерин көрүп атасыздар, чоңураак, эч нерсе болот. Ар бир сүрөткө өзүнчө бир уникалдуу ат берип койсок да болот. Бул ат эмне үчүн керек? Ат эгерде издөөчү сайттардан ушул ат менен бирөө издеген болсо, ушул сүрөттөр чыгат. Эми кааласаңыздар басып койсоңуздар кереги чыкпайт. Мына биз сүрөтүбүздү да койдук. Демек, лекциябыздын биринчи барагындагы материалын койдук. Эми кааласак страница 1 деп койсок да болот. Башына мен моундай деп жазып коеюн. Страница 1. Мындай деп кой. Эми бул жерде кнопкалардын жайгашышы жөнүндө менюлар, кандай меню, кандай кнопка.
студент лекцияны окуп жатканда ар бир лекциянын барактарын биринчи лекциянын барагын окуп бүтүп кийинки лекциянын барагына өтүш үчүн кнопкалар кандай туруш керек, студентке меню кантип ачылыш керек, мына ушул жөнүндө. Эми биз бул жерде кнопканы буну көрүп бүткөндөн кийинкисине эмне дейбиз? Далее деп коебуз, далее кийинки. Кыргызчасын деле жазып коелук. Кийинки. Бул кийинки баракчага, следующая страницага өтүш керек. Эми мен буну сактаймын. Сактадым. Мындай сактагандан кийин менде уже мына жерим мындай толгон бир эмеге чыгып калды. Эми мен муну кайра дагы жазып отурбастан мен бул жерде копировать деп койдум, дублировать деп койдум. Мен жасаган страница экөө чыгып. Эми буну мен редактировать этем. Кайра эле ошол неме. Бирок бул жерде эми мен страница 2 деймин. Страница 2 деймин. Лекция 1-де, экинчи страница. Эми бул жерде материалын өзгөртүшүбүз керек. Бизде материалдары көп, мен эми дагы алып тура берейин. Материалдары көп. Сиздер ар бир лекцияны шашпастан коесуздар. Шашпастан коесуздар. Bunun bardыгы чыга бербейт, бирок мен ушундай болушунча коюп тура берейин. Убакытты үнөмдөш үчүн мына мен тексттик материалдарын койдум. Эми мунукунда кийинки далее болгон экинчи содержимыйында биз эмне дейбиз? Демек, бул биринчисинде артка, назад дейбиз, назад, артка. Страница предыдущая деп коебуз, мурунку баракчаны көрсөтөт. Эми эми ушуну биз сактап бир көрөлүк. Кандай бул өзгөрдү. Башка иштерине тийбейбиз. Сактап чыгып кетебиз. Чыкканыбызда бизде мындай бир ушул жерден текшерип көрсөк болот. Мына лупасы бар. Демек бизди текшергенге мүмкүнчүлүк берет. Мына лекция 1 баракчасы окудук, бүттүк. Бүткөндөн кийин далее кийинки деген кнопка чыкты. Biz аны басканыбыздан кийинки экинчи страница чыгат. Аны басып окуп чыгабыз. Чыккандан кийин назад, артка. Артка десек биринчи немебиз чыгат. Лекциясы чыгат. Далее десек муну кийинкибиз чыгат. Мына ушундай жолдор менен биз лекцияларды жайгаштырып кетсек болот. Урматтуу коллегалар, бул өтө жөнөкөй. Эми сиздерге ушул лекцияларды жайгаштыргандан кийин булар кантип бааланат? Мына ушулар жөнүндө азыр дагы карайбыз. Урматтуу коллегалар, демек биз 2 лекциянын барагын жайгаштырдык, 1 лекциянын 2 барагын жайгаштырдык. Азыр ар бир барагында студент окуп бүткөндөн кийин ушул барак боюнча түшүнүгүн кыскасы баалап өтүп кетишибиз керек. Ушул барак, лекциянын барагы демек студенттин билимин баалап кетиш керек да. Ушул бааланган бал демек жалпы журналга, ведомствага жазылыш керек. Эми эмне кылабыз? Демек биз биринчисин көрдүк. Демек содержимыйды ошо лекцияны жайгаштыргандан кийин лекциянын содержимыйын кантип окуганын көрдүк. Эми буларга биз кошумча суроо кошушубуз керек. Мына биринчи барак, экинчи барак биз кошкон.
Эми буларга биз демек кошумча дагы бир ар бир баракта окуп бүткөндөн кийин студент ушуларга жооп берип, андан кийинки баракка өтө турган. Аны үчүн эмне кылабыз? Бул жерде добавить деген турат. Бул жерде добавить новый кластер башка. И бул жерден биз буларга эссе түрүндө же болбосо кандайдыр бир суроо түрүндө кылып койсок дагы боло берет. Башкача айтканда ушул страницаны кандайдыр бир суроо түрүндө дагы жооп берип өтүп кетсе дагы болот. Же болбосо кандайдыр бир тест тапшырып, ошо тесттин негизинде кетсе дагы болот. Айтайлы, бул жерде новый страница, новый кластер, информационная страница, давайте страницу с вопросом. Ошо страница вопросом дегенди коебуз. Страница вопросом деген коебуз. Бизге мондай бир терезе ачылат. Выберите тип вопроса деген. Буну бассак, бул жерде верно, неверно, туура эмес, кыска жооп, көптөгөн тандоолор, дал келүүчүлүк боюнча сандык жагынан жооп берүү, мисалы үчүн сан числовой сан мынча болот, тигинче болот деген. Анан эссе, биз биринчи эссени тандайбыз деп атабыз, эссени тандайбыз. Эми ошол эссени кошобуз. Кантип кошобуз? Демек, страницанын аты эмне болот? Ушул лекция бүткөндөн кийин эмне деп жазып чыгыш керек бизге. Демек, буну биз ар кандай деп жазсак болот. Негизги жазганыбыз бул проверка деп койсок деле болот. По первой странице. По первой странице. По первой странице. Биринчи барак боюнча текшерелик. Эми бул жерге эмне чыгыш керек? Бул жерге жазабыз. Напишите эссе. По первой странице. По первой странице. Так. Эми bundan кийин эмне болот? Демек, бул ушундан кийинки страницага өтөт, ушул тестти карап бүткөндөн кийин. Анан балл канча балл коебуз бул эссеге? Эссени окуп берилген болсо сиздерге 5 балл, 3 балл, 3 балл болуп берет. Бол коебуз, бул балдар дагы эсептелип кете берет. Мына натыйжада бизге мындай бир дагы биринчи страницага кошумча бир страница пайда болот. Эми экинчи страницага дагы бир кошобуз. Эми буга эссе эмес, суроо тест кошуп коелук. Множественный выбор дегенди басабыз. Множественный выбор кошобуз. И могу жерде множественный выбор болот. Мындай жазып койсок да болот. Контрольные вопросы. Контрольные или контрольный тест. Так. Эми содержаниясы эмне деп айтылат? Бул жерде мисалы үчүн тесттин суроосу, андан кийин тесттин жооптору жазылат да. Биз азыр ошондой кылып бул жерге тесттин суроосун коелук. Анан жоопторун жазайлык. Мисалы үчүн бизде мына жерде тесттерибиз даяр. Мунуну коюп коеюн. Муну көчүрүп туруп жерге алып барып коеюн. Фагоцит дегендер эмне деп. Андан кийин көптөгөн жооп болсо көптөгөн жооп. Эми жообу, биринчи жообу. Мен будан жоопторубузду коебуз. Өзү негизги тууру жообу мунабул. Бирок биз коебуз азыр. Ответ деген жерге коебуз. Мына
Мындан кийин эгер туура болсо, следующая страница конец лекция өтүп кетет. Следующая страница. Болбосо дагы калабыз. Кийинкиси. Так, кийинки туура эмес бир жоопту коебуз. Туура эмес бир жоопту коебуз, мисалы. Бал за ответ мынага биз коелук 5 балл. 5 балл. А тиги 0 балл. Бул туура эмес ответ. Үчүнчү ответин коюп кое берелик. Üçüncü atvetin oğlu. Misal için. Onda da değiştik çok. Dördüncü atveti. Bu. Ana. Koyuverelim. Başka eş nesi kılganımız yok. Yemi 5 atvetти койсок деле болот. Эми сурооңуздардын санына жараша да. Суроолоруңуздун санына жараша. Эми сактап чыгабыз. Биз сактап чыккандан кийин, демек бизде мындай бир множественный выбор деп баракча пайда болот. Эми урматтуу коллегалар, мына биз лекцияны жайгаштырууну карадык. Эми буларды биз иштеткенибизде бүт бардыгында лекцияны иштеген жөнүндө сиздер мына жерде текшерип турсаңыздар болот. Өзүнүн статистикасы бар, канча адам катышты, эмнелер жөнүндө эмнени карады. Ар бир лекциянын баалары канча болду, мына суроолоруна дагы кимдер жооп берди, канча балл алышты, булардын баардыгы чыгып турат. Мына бул жерде туура жооптугун белгилеп турат. Бул жана башка. Муну ар бириңиздер өзүңүздөрдүн демек койгон лекцияңыздарга жараша болот. Лекцияңыздардын барагы көп болсо, демек ошого жараша балдардын дагы саны көп болот. Бул демек студент ошол окуп бүткөндөн кийинки баракка өтөт. Ал баракта окуп бүткөндөн кийинки баракка өтөт. Биринчи баракта окуп бүтүп анын суроосуна жооп берет, экинчи баракта окуп бүтүп анын суроосуна жооп берет, андан кийин лекциянын аягына чыгат. Мына ушундай жол менен биз демек лекцияларды жайгаштырсак болот.